Урматтуу теле көрүүчүлөр, Сана телеканалына таңкы Кыргызстан бүгүн бизде конокто жаш акын, улуу акындарыбыз болгон Алкул Осмонов, Байдулла Сарнагоев ошолордун жолун жолдоп, ошондой акын болсом деп өзүнүн көптөгөн аракеттерин кылып аткан бүгүн жаш досубуз Айтбек Айтмаматов, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кош келдик. Айтсаңыз, ушу чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз? Акындык, чеберчилик, акындык өнөргө дегендей. Бул акындык өнөрдө мен чоң атам аркылуу келдим десем болот. Анткени чоң атам кыргыз тил жана адабият сабагынан берген мугалим болчу. Ошол чоң атамдын жазган ырлары мага түрткү болду. Андан тышкары Байдулла Сарнагоев, Алкул Осмонов чыгармалары түрткү болду десем жаңылышпайм. Жакшы. Анан жалпы теле көрүүчүлөрдү ойготуп бир жагымдуу сиздин аткарууңуздагы ыр менен баштасак кандай дейсиз? Макул, жакшы болот. Мен өзүм алыскы Нарын областынын Актал районунун Кара Бүргөн айылынан болом. Анан акындар өзү тууралуу ырларды аз жазат экен да. Анан мен да ушу өзүм жөнүндө ыр жаздым. Ырдын аталышы мен жөнүндө. Аны ушул чыгармамды окуп берип коеюн. Келиңиз. Ыр жаздым деңиздин тереңиндей. Турмуштун татаал жолун мен кенебей, жүрөмүн бул жашоодо өзүмдү издеп, сүзүп жүрөм өйдө ылдый ак кемедей. Көрүнөм башкаларга өтө каарлуу, таарынтсам мен кичинүү аянычтуу, турмуштун соккусуна душар болуп, жашаймын кээде жансыз, кээде жандуу. Көксөгөн максатыма сөзсүз жетем, шүгүр кылам өзүмө мен ишенем. Из калтырам артымдан сөз эрчитпей, ошондуктан ушул үчүн жашап келем. Сүйүүдө жолум барбы жогун билбейм. Нааразы, жалгыздыктан өзүм тилдейм. Эскирген, унутулган китеп сымал, каралбай анда-санда күндө кирдейм. Бирок мен китеп эмесмин, мен адаммын. Сырдашым, жакын досум, бир ырларым, жакындарым, ата-энем тирүү кезде. Мына ушул жашоодогу эң жыргал. Баракелде, мыкты. Анан айтсаңыз, Айтбек мырза, ыр тандоодо теманы кантип тандайсыз, теманы кантип коесуз дегендей. Оор болсо керек бул өзүнчө. Ооба, ыр тандоодо теманы коюш өтө эле оор. Илхом келгенде баягы ыр жазып, анан теманы коюш өтө эле оор болот. Мен мисалы өзгөчөлөнүп, мындай фантазия тууралуу да ырларды көп жазам да. Башка акындардан өзгөрүлгүм келет. Анан азыр жаңы ырдын үстүндө иштеп атам. Ал жакта баягы башка чалды туурап, неберелерди туурап ушундай импровизация кылып кетсемби депчи. Мындайча айтканда, пьеса сыяктуу, бирок ыр түрүндө кетет турабы? Пародия бар да арасындачы. Чалды туурап, анан жаш баланы, кайра кемпирди туурап ушундай башкача өзгөчө кылып көрөйүн деген. Жакшы. Дагы кандай өзгөчөлүктөрдү кылайын деп атасыз? Негизи көпчүлүк ырларыңызды буга чейин угуп калдым да, мындай фантазиялык ырларды жазам деп калдыңыз, Анткени мындай фантазиялык башка ыр жазсаң, мен оюм боюнча элге бат жетет, бат сиңет деген ойдомун да. Анткени көбүнчө акындар азыр сүйүү тууралуу жазат. Менде деле сүйүү тууралуу бар, бирок көбүнчө ошо фантазия тууралуу мындай башкача өзгөчө болгум келет да. Жалпы теле көрүүчүлөргө кызык болуп атат болуш керек фантазия деп. Ошол жөнүндө бир кыскача ырыңыз болсо окуп бербейсизби? Фантазия тууралуу ырларым азыр Эсиңизде барбы? Эсимде деле жок го дейм. Макул, анда кийинки келгенде сөз окуп бериңиз, Кийинки келгенде сөз окуп берейин. Жакшы. Анан алдыда кандай пландар болуп атат, Айтбек мырза? Алдыда ушул мен өзүм акындык жакка баш отум менен киришейин деген ойлор бар да. Анан ырларымды азыр толуктоп атам. Кудай буйрса, эл жүзүнө чыгам деген ишеничтемин. Жакшы. Азыркы убакта канча ыр жаздыңыз дегендей? Азыркы убакта ырларым көп, бирок маанисиз ырлар көп да. Анан ошолордун үстүнөн иштеп атам. Кичине маанилүүрөөк кылайын деп. Анан буга чейин баягы рэперларды жазчумун. Бирок ал ырларым азыр анчалык эч жылыбайт. Азыркы жазып аткан ырларым кичине өзүмө жагат да. Мындай маанисиз деп калдыңыз, маанилүү анан маанисиз деп кантип айырмалайсыз? Маанисиз ырлар көбүнчө атамдар айтып калат да мындай деп. Мен мурун рэпер деп калчумун өзүм текст жазып. Анан баягы айды алып берем, күндү алып берем, анан өлөм, күйөм, сүйөм деген ырлар болчу да. Азыр болсо кичине мындай оор басырыктуу ырлар чыгып атат да, аз да болсо. Анан ичим жылып калат да ошол мененчи. Жакшы. Анан тамашалуу ырларды да жазам деп калдыңыз. Ооба, тамашалуу ырларды жазам. Мас болгондо деген ырым бар да. Келиңиз, ошону окуп бербейсизби? Макул анда. Эмнеге мас болдук экенсиз? Кызык болуп атат жалпы теле көрүүчүлөргө. Бул мындай болгон да, мен дүкөндөн чыгып,
үй жакта дүкөндөн чыгып анан баратканда баягы астыма мас киши чыгып калды да. Анан ассаламу алейкум деп таанышсам энең деп сөгүнөт да, баягы энеге асылып, атага асылыпчы. Анан ушундай жиним келди да, ошо мас болгондо деген ыр чыгып кетти да. Келиңиз, мына сага өзүнүн себеби бар экен да. Ооба. Ар бир ырдын өзүнүн себеби болот. Анан ушул мас болгондо деген, мас кишиге жолуккандан кийин мас болгондо деген ыр жазгам да. Мас болгондо мен ичпеймин арагыңды, виноңду. Көргүм келбейт мас болгондо киноңду. Арыстанга кууласың ичкенде, эми кара, бетиндеги символду. Жиркеничти жатып алып кузганда, уктап калат кышта тоңгон муздарга. Көзгө илбей, айрыйм дейт го бардыгын, Айшакандын 100 граммын басканда. Оттой жанып күйүп кетет көздөрү, меште кызыл чоктой жанат жүздөрү. Жакалашат чоң кичүүнү билишпей, серпеткенде чыгып кетет күчтөрү. Акыл айтат кармап алып арагын. Ачып кирди, тоз жазылган барагын. Айга барып конолу деп айтканда, байкап калдым өрдөктөрдүн учканын. Билбейм неге жер титиреп жатабы, түз жолдордон ар бери чайып алды. Кокусунан кол сынганда салам деп, таанытат го атаң менен апаңды. Ичсе, ал адам жыргаган жок. Балким дагы биз билбеген арманы көп. Акырында айтар сөзүм мына ушул: ичкендерди жашоо эмес, өлүм күтөт. Мына сага мындай ачуу чындыкты тамаша аркылуу жеткириптирсиз да. Жакшы. Анан элдер кандай кабыл алып атат дегендей. Бул интернетке жазып чыгарганда мындай идеялар кандай келет, мындай тамашалуу ырлар кантип жазасың деген суроолор көп болот. Анан баягы жашоодо карап көрсөк көбүнчөсү эле ичип, ар кандай жолдорго түшүп атат. Анан ушул тамашалуу ыр аркылуу баягы кичине болсо да жеткирейин деп жазган болчумун да. Азаматсыз, анан айтсаңыз, максатына жетти деген ойдосузбу булар? Ал байке баягы жолугуп калып, бир жолу жолукту, ал эме соо экен да. Соо кезинде жолугуп анан билесизби ушинтип мен сизге салам бергенде сөктүңүз эле го десем, билбейм, мен мас болгондо ар ким жаңылышат да деди да. Анан ушул ырды окуп берип койсом күлгөн. Азыр ичет, бирок көп ичпейт да, баягы кичине болсо да тыйылып калды. Демек жеткирген экенсиз да. Жеткиргем да. Жакшы. Анан айтсаңыз, азыркы убакта жаш акындар Кыргызстанда көп эле болсо керек. Ооба. Бири-бириңер менен мындайча айтканда тажрыйба алмашып турасыңарбы? Тажрыйба азыр алмашып турабыз. Мурдага караганда азыр бир 4-5 акын бар, эжелер бар. Анан могу Кара Балта жактагы Алкул Осмоновдун баягы айылы бар экен да. Эми Кайыңды жактачы. Анан ошол жакта эжелер бар экен. Алар да ушундай акындык кичинекей баягы өзүнүн уюмун түзүп алышыптыр. Акындык эмелерди, өнөрлөрдү чогултуп, ошол жактан баягы чай ичишип, шерине кылышат экен да. Анан ошолор аркылуу баягы ырларымды дагы окуп, бири-бирибиз менен ой пикир алышып турабыз. Анан баягы мурдакы теле берүүдө апа жөнүндө ыр жазып келгем. Ага оон чыгыптыр, баягы бир эжеге бергем. Анан кичине болсо да ошолорго сүйүнөм, баягы иш жылыйт да. Жакшы, демек ырларыңызга оон салгандар да көп болоттур да. Ооба, өзүм дагы кээде оон салып коем, кичине болсо дагы баягы чыгармачылыкта жүрөйүн депчи. Качан анан мындай китеп кылып чыгарайын деген ойлор болуп атабы? Ооба, ошо жанагы манисиз ырларды түгөтсөм анан китеп болуп чыгат да. Аларды кантип түгөтүп атасыз дегендей? Алардын үстүнөн кайра иштеп атам. Анан илхом келгенде жазып атам да, баягы эшикте чөйрөнү карап, анан ар кандай баягы жаан жаганда, мындайча айтканда аба ырайы өзгөрүлгөндө ушундай ырлар чыгат да. Жаан жаганда көбүнчө жакшы ырлар чыгат. Демек сиздин илхомуңуз жаан жаганда келет экен да. Ооба, ошентсек болот. Анан күндө эле жамгыр тилей бербейсизби? Жок, кээде күн чыгып турганда деле чыгат, бирок ушундай жанагындай мас адамдарга жолукканда да. Жакшы. Анан айтсаңыз, өзгөчөлүктөрү эмнеде сиздин? Башка ырларданчы мындай фантазия жакка деп калдыңыз, тамашалуу жакка барам деп калдыңыз, дагы мындай сөздөрүнөн өзгөчөлүк барбы же куплеттерден өзгөчөлүк барбы дегендей? Мен өзгөчөлүктөрү аябай деле өзгөчө деп айтпайм. Эмнеге дегенде кичине болсо да баягы фантазия жагынан эме да, кичине болсо да баягы сүйлөмдөрүңүз узун экен да, Ооба, сүйлөмдөр узун. Кээ бирлер кара сөз менен жазат да. Мисалы уйкаш келбей калат, рифма деп коет да, уйкаш келбей калат. Ыр жаздым деңиздин тереңиндей, көлдө жүрөм, басып жүрөм, анан кайрада кара сөз менен жазгандар бар да. Андай акындарга жолуккам.
кара сөз менен болгондо мындай поэзия болбой калат да. Кичине болсо да рифма кошуп, анан кичине узунураак кылып көрөйүн, кыскартып көрөйүн. Кыска деле ырларым бар. Ага деле күбө болосуздар да. Жакшы, анан рифма деп калдыңыз, уйкаштырыш керек деп калдыңыз. Анан уйкаштыруу өтө эле кыйын болсо керек туурабы, сөз табыш ошого. Ооба, уйкаштыруу өтө эле кыйын. Кээде мындай негизи мен азыр баягы адабий сөздөргө көп басым жасайм да. Эски сөздөргө. Бирок кээде маанисин түшүнбөй калам. Анан ушундай акындар менен жолуганда мондай рифма улайын дедим. Могу кандай сөз, бул кандай маанини түшүндүрөт деген ойлор көп келет. Ошондой суроолорду көп берем да. Анан эски сөздөрдү кошуп туруп, андан да өзгөчө кылайын деген ойлорум бар. Жакшы, демек кыргыз тили, кыргыз адабиятына да көбүрөөк көңүл буруп атырсыз да? Ооба. Кайсы китептерди окуп, каяктан сөз байлыкты көбөйтүп атасыз дегендей, кандай чыгармаларды окуп, кандай ырларды окуйсуз дегендей өзүңүз? Өзүм азыр ошо орусча ырларды да көп окуйм. Андан тышкары кыргызча жаш акындардын ырларын окуйм. Анан меник менен салыштырам да. Өзгөчөлүгүм неде депчи. Алар да жакшы жазат, күнүмдүк болуп аткан нерселерин жазат да. Анан мындай башка тема, башка нукка бурулуп көрөйүн деген көбүнчө ойлору жок да. Алар баягы эле сүйүү, жашоо темасында. Анан азыркы убакта мындай жаш акындардын кандайдыр бир уюму барбы Кыргызстанда? Кыргызстанда уюму бар, бирок Кудай буйрса ушу ырларымды чогултуп алып анан кирейин деген үмүтүм бар да. Ал жакка кантип өтөт, кантип кирет дегенде ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Ал жакка менин угушум боюнча 10го жакын ырларыңды алып барат экенсиң. Анан ошолорду окуп, ал жакта хотя бы 5 жагып калса, анан киришип иштешсең болот экен да. Демек комиссия бар экен да. Комиссия бар ал жакта дагы. Анан ырларыңдын маанисине жана темасына көңүл бурушат да. Анан ал жактан өтүп кеткенден кийин, кирип алгандан кийин алар кандайдыр бир жардам берип турабы, эмне болот дегендей. Ооба, жардам берип турат. Эмнеге дегенде концерттер болуп турат, жанагындай шеринелер болуп турат. Ошо элге кичине таанылыш үчүн кичине болсо да түрткө берип турат да. Мисалы жаш акын Мирлан деген акын бар, Сиология деген белгилүү баягы ырларды жазган. Бердибек Жамгырчиев дегендер бар. Ошолор менен чогуу иштешейин деген ой тилегим, максатым, үмүтүм бар. Өзүңүздөн улуу бирок көзү тирүү кайсыл акындардан үлгү алып атасыз азыркы убактачы? Мирлан Алкулов. Сиология деген аябай жакшы чыгармасы бар да. Сиология? Сиология деген. Ал эмне жөнүндө жазылган болот экен, кызык болуп атат. Ал ошол сиология деген сиология деген бул баягы сүйгөндөргө пайдалуу деп жасалат да. Филология негизи, филология, сиология, анан атология ушундай болуп кетет да. Мындай ошо өзүнүн жашоосуна, өзүнүн жашоосунан эле окуусунан, анан сүйүүсүнөн, андан кийин анан үйлөнсөк, баягы апасын айтат да, атология кесибин окуй баштайм. Биринчи азыр филология кесибиндемин, анан сиология, анан атология, невролог болосуз дейт да. Ушундай да. Өзгөчө экен. Өзгөчө. Түбөлүктүү темалар болгон ата эне, сүйүү, достук, жашоо жөнүндө сиз дагы ырлар жазасызбы? Ооба. Кайсыл темада көбүрөөк жазасыз? Мен негизи көбүнчө ошол жаңы фантазияга, анан пародияга көп басым жазып атам. Түбөлүктүү темаларданчы? Түбөлүктүү темалардан ата эне, сүйүү. Ошо сүйүү жөнүндө укпайлыбы келиңиз? Мейли, анда мен жана айткандай, сиз өзүңүз айттыңыз го, кыска саптар менен жазасызбы депчи. Кыска саптар менен жазган, ошо сүйүү тууралуу темасында. Кантип жаздыңыз эле, качан жаздыңыз эле, ошо жөнүндө кенен токтолуп кетсеңиз. Бул ырдын 4 сабын нарындык бир жаш акын кызыбыз бар. Баягы Одноклассник сайтына кирип, статусунан көрүп калгам да. Анан суранган болчумун, карындашым, ушул ырды мен улантсам кандай болот? Сен муну кыскартып эле коюп турсуң, башча темасы жакты дедим да. Анан макул, эгер улантсаңыз бул ырды сизге берем деп. Ошентип менин ырым болуп калды. Демек ал 4 сапка батырган эмени сиз канча бир сапка батырып турсуз да, ойду? Аны уланттым да. Мага ошол ырга илхом келип туруп алды да, анан кой мен да улантайын деп анан. Кээ бир акындар бар мындай 4 эле сап жазып коет да. Анан уланта албайт, же болбосо улантканга эмеси жок, жанагындай. Кыйын болот да. Кыйын болот. Келиңиз угуп көрөлү анда. Ошол карындашымдан анан мен жазган, өзүм жазган чыгармамдан силерге үзүндү да.
Сен мендиксиң деген чыгарма. Сен мендиксиң. Бербейм сени эч кимге, суранарым сенден сүйүм, кыйнабачы эскирбе. Талашпачы, тагдыр сенден суранам. Арзып тапкан ак сүйүмө батпай турам, аздык кылып бул алам. Суктанамын. Сендей сулуу көрбөгөм, кыдырсам да таппаймын го, сендейди мен дүйнөдөн. Кыйнабачы, мени жалгыз таштаба. Тунук таза бул сүйүүнү тепсем анан аттаба. Күндө эргип кетемин, эркем менин билесиңби? Эстеп сен деп жүрөмүн. Түшүн, жүрөктөгү өчпөс сулуу сезимди. Көрбөй мыра эч бир жанга сендей сулуу перини. Сен мендиксиң, билип койчу ушуну. Тандап жүрүп тапкан бактым, сүйүм менин ушулбу. Ырлар бүтпөйт сагарын алган, обону да жаралат. Курап түшүп калса дагы көзүндөгү жалбырак. Мейли кышта, мейли жазда, андан кийин жай келсин. Сагарын алган сүйүм жаным өчпөс болуп сакталат. Баракелде, мыкты колчалар болсун Айтбек мырза, азаматсыз. Анан айтсаңыз, мындан бир 15-20 жыл мурда арт калсак, ырларды чыгаруу кыйын эле да. Себеби дегенде ал убакта техника ушул телефон деген нерсе жакшы өнүгө эле, интернет дегенчи. Азыркы убакта интернет өтө жогорку деңгээлде өнүккөн. Анан ар бир эле адам акын болуп, ошол өзүнүн атайын интернет баракчалары бар го, ошол жака киргизип турат дегендейчи. Анан ал жакта атаандаштык кандай, сиз дагы киргизип турасызбы деген суроо туулуп атат да. Болот мындай. Мен да киргизип турам Одноклассник сайтына. Неге дегенде бул ырларды мисалы баракка жазып алсаң кийин жоголуп кетиши мүмкүн да. Одноклассникте паролуңду билсең, кирип алып кайра көчүрүп алсаң болот да. Ушундай жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Анан атаандаштык болуп турат, жакшы суроо болду да. Өткөндө Россияда кыргыз акын бар экен, жаш акын. Ошол жакка кирип баягы мындайча айтканда батыл болуп атыптыр да. Таймаш, ыр таймаш. Анан мен да кирип жазсам, ой, сен мындай жазат экенсиң, ойчай, мен кара сөз менен жазам, сен рифма менен жазат экенсиң деп болгон да. Мындан кийин ыр жазышпай эле кое болчу деген да болгон. Ушундай жакшы эмелер болот да. Ата ушундай батылдар да болуп турабы? Батылдар да болуп турат. Анан мындай рэп KG деген атайын бир группа бар Одноклассникте. Аякта да рэп батыл да. Оштон, Жалалабаттан. Анан аякка да жазышам, тияна да жетишем. Анан баягы сөгүшкөндөргө чейин барабыз да. Ыр аркылуу. Анан мен ыр бул менин жашоом десем жаңылышпайм. Жакшы. Анан ал жакта өтө бир кызык болсо керек, кандай болот батыл, кандай өтөт интернет баракчаларында? Поэзия батыл экен мындайча айтканда. Поэзия батыл болот. Темаларды өздөрү тандайт. Анан эгер ал жактан утуп алсаң, бирдик салып берет да. Мына сага. Бирдик салып берет, мисалы 500 сом же болбосо бир жумалык интернетке ушинтип иштесем, ушинтип иштейм деп айта алам да. Анан баягы утуп алып 200 сом, кача 500 сом болсо да бирдик салдырган убакыт күндөрүм болгон. Жакшы. Ал жакта Кыргызстандагы бүт эле акындар катталган болсо керек, мисалы жана рэп KG деген группа бар дебедимби? Ал жакта да темалар болот да. Дис деп коет. Бул дис деген бетме-бет баягы өзүңдү жамандайсың, тигини жамандайсың да, ал сени жамандайт. Мындай намыска шек келтире турган сөздөр да бар да. Анан андай да ырлар бар. Анан мекен жөнүндө көбүнчө, ата-эне жөнүндө ушундай ырларды жазышабыз. Анан аларды кимдер мындай калыстар тобу барбы атайын каралган же интернет колдонгон адамдар өздөрү гана добуш берип коебу дегендей? Интернет колдонгон адамдар добуш берет. Анан ошого жараша админ өзү баягы бир баскычка, экинчи баскычка көтөрүп турат да, турларгачы. Ырлар кимдики өтүп турса. Кимдики өттү, кимдики канча балл алды. Анан акырында жыйынтык чыгат дагы баягы бирдик салып берет, же болбосо акчалай сыйлыктарды берет да. Жакшы, мыкты экен да. Демек, атайын сиздер үчүн өзгөчө бир мүмкүнчүлүктөр бар экен да интернет аркылуу. Бирдик толуктайбыз десем жаңылышпайм. Жалаң гана бирдик толуктайт турбайсыңарбы? Түшүнүктүү. Чоң рахмат Айтбек мырза, келип бергениңиз үчүн чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жалпы теле көрүүчүлөргө эркин микрофон. Кыргыз элине эмне каалайсыз? Чоң рахмат. Санат телеканалы ишиңиздерге ийгилик. Сиздер дагы өнүгүп өсө бериңиздер. Рахмат. Бардык кыргыз элине токчулук, молчулук жана эркиндикти каалайм. Рахмат, айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскерте кетчү нерсе бүгүн бизде конокто жаш акын Айтбек Айтмаматов болду. Ал эми биз алдыдагы клипке көңүл бурсак, андан соң эфирибизди улантмакчыбыз.